Саламатсыздарбы, урматтуу Байдыйкандын катталуучулары. Биз азыр Шамалды Сай айылындабыз. Биз буга чейинки видеобузда дарбыздын көчөтүн кантип даярдоо керектигин күнөс канада айтып көрсөтүп бергенбиз. Мына ошол дарбыздын көчөттөрүн эгилген таланы көрүп турабыздар. Ушул эгилген тала бүгүн 20 март. Бул ачык талага уже дарбыздар эгилди. Ачык талага эгилди. Дарбызды ушул эгилгенге чейин ачык талада кандай жумуштар жасалды азыр айтып көрсөтүп беребиз. Ачык талага азыр дарбызды эгүүдө бул дыйкан мындай агро волокнаны колдонгон. Бул материалды колдонууда негизги максат ушул жазда күтүүсүз келген үшүктөн, сууктан көчөттүн сактоо максатында, бул кошумча жылуулук берүү максатында ушул мини туннель формасында жабылган. Бул дуга деп коет. Бул дарбыздардын азыр көчөтү ушул 25 дарбыздын көчөтү ошол 25 февралда стаканга салынган болчу. Биз мурунку видеодо бул тууралуу айтып кеткенбиз. Мына ушул дарбыз ошол азыр 23 күндүк дарбыздын көчөтү. Бул ошол 18 март күнү талага эгилген. Ачык тала. Бул мини туннелдин ички көрүнүшү. Ар бир көчөттүн аралыгы 35 сантиметрди түзөт. Ал эми дарбыздан дарбызга чейинки жөөк пуштанын аралыгы 2 метр 10 сантиметрди түзөт. Дыйкан негизинен мондой тамчылатма системаны менен сугарууну пландаган. Азыр 2 шланга ташталган бул жерге. Анын түбүндө да нымдуулук сактап калыш үчүн бул жерге саман төшөп койгон. Пленка негизи мульча менен пленка мульчаланган. Бул мульчанын негизги айырмасы бул нымдуулукту дарбыздын түбүндө сактап берсе, ошол эле учурда ар кандай ото чөптөрдү өсүрүүнү да алдын алат да. Анан ошол эле учурда кошумча жылуулук берет. Ошол мини туннель формада жеткирилет. Бул ички көрүнүшү. Ал эми сырткы көрүнүшү мына. Дарбыз өзүңүздөр көрүп тургандай эле могу мульчанын бир тарабына эгилген. Бул дыйкан ушундай ыкма менен эккен. Бул дарбыздын көчөтүн нар тарапка таралган. Каждый мол мини туннелдерден, жөөктөрдөн дарбыз сол тарабынан оң тарапты көздөй таралуу негизде тутулган. Шамалды Сайда погода мына ушундай. Плюс 25-28 градус күндүзгү градус болуп атат. Кечки плюс 18 градус болуп атат. Ошол. Анан дагы айта кетчү нерсе, дарбызды эрте чыгарууда негизинен ушундай материалдар колдонулат. Бул суу куюлуп эгилген ар бир уячага. Азыр буйруса биринчи сугаруу алдында турат. Мондай капельный шланга менен тамчылатып сугаруу берет. Сугаруу кылат. Анан биринчи сугаруу кеткенден кийин могул агроволокналар дагы үстүнөн алынып, кийин алынгандан кийин сыртына ачыктына биринчи агротехникалык жумуштарды жасайт. Азыктандыруу боюнча, жалбырактан азыктандыруу, тамырдан азыктандыруу боюнча өзү азыктандыруучу жумуштарды этап менен жасап барат. Биз бул тууралуу дагы кийинки видеолорубузда айтып кетебиз. Андыктан бизди күзөтүп туруңуздар. Уландысы мындан да кызыгыраак болот.